2024 yıl 16 oktyabr tangı saat 8-6 şaması жолдун пробка болгон себеби ар бир буурада сеп жок. Ооба айдоочу жакшы айдай албайт экен. Ооба айдоочу жакшы айдай албайт, ындай көздөй түшө албай калган. Буда дагы сеп жок. 2024 жыл 16 октябрь Бишкек Шалтауына жолунун 81 чакырымдагы толкун бир постунда полный чектөө киргизилип, унаалардын баардык түрүнө жабылган. Азыркы учурда 100ге жакын жеңил машина азыр эле санадык болжолдуу. Анан сырткары 80-90 грузовой чоң жүк таш автоунаалар. Жылытуу пункту уюштурулган. Биякта поток менен кирип тамак ичип атат. Жол пока жабык. Тиякта полный Төөбашдын үстүндө пробканы жоюу, карды тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Öyle karay уже проездни açıp başladık. 132 kilometrede 132 мен 133 kilometre. Monda жолго хоо туруп калган. Азыр хоону айландырып, уже өйдө көздөй техникалар өтө баштады. Погрузчикта иштеп атат. Жолдорду ачып, мына ушул хоо туруп калган. Артыга астыга да кетпеди. Азыр тигач келсе просто муну чыгарабыз. Анан азыр только жеңил машиналарга гана проезд берип атабыз. Жеңил машиналар өтө атат. Дептовус перевал Төөбашы кечки саат 8:40 азыр 136 чакырымды автогрейдер менен тазалап артына батыска сеп атабыз. Он 14-15 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш түрдө маалыматты берген. Аба ырайыбыз катуу бузулат деп. Тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгак болот деп. Ага карабастан биздин жүргүнчүлөрүбүз Ош-Бишкек жолуна жайкы баллондор менен чыгып алып, түнү менен 15 октябрь саат 8ден баштап 16 октябрь саат 4 таңгамал саат 4-кө чейин биз жумушта алып барып атабыз. 1000ге жакын машиналар топтолуп, аябай катуу тыгын болуп атат. Буга эң көп кыйынчылык болгон бул чоң фуралар, жайкы шиналары менен жана бороон менен кар жаагандын себеби болуп атат. Министр МВД Улан Омоканович, министр транспортта Апсеттер Токтогулович үчөөбүз болуп биз бүгүнкү болгон окуянын чечүү максатында штабты уюштуруп жумуштарды алып барып атабыз. ГАИлер, участковыйлар, жол департаменттери оор техникалары менен аякта жумуштарды алып барып атышат. Азыр жылуу тамактарды уюштуруп, жылуу одеялдарды алып биздин кызматкерлер, өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлери элдерге таркатып атышат. Сууну, керегинче дизелдин топливо менен бензинди түгөнүп бараткан болсо, алар да куйганга аракеттенип атышат. Азыр ошо бүт Төөбашдагы ситуация контролго алынып атат. Туннелдин түштүк тарабы учурда түштүктөн түндүктү көздөй бир тараптуу жол ачылып,
Akırından maşinler жүрüp başladı. Бұл кезек күткен автоунаалар.